кыздарда ырым менен жырым кенен, менин да айтылбаган сырым терең, кылган ишин көрбөгөнгө көргөзүп, мактайынчы ажообузду ырым менен. Жанагы артын ачкан бузукулар жүрүшөт иштерин көрө алышпай, жаап жашырып коелу жаман жагын, жакшы иштерди жасашууда кем калышпай. Ажоо туруп мындай кийим киймек беле, асылдыңар кымбат баалуу кийимине, аны дагы тынбай айтып чыктыңар, алып алса туугандарын бийлигине. Не болду? Айтчы тууган сага дешип, арт-артынан чалгылашып, эмитешип, өз айылын жасаганын айтып койсом, пактакор деп чыгаар эме мени жешип. Терикпеймин, не десеңер дегиле, топтолушуп кармап алып жегиле, айтсаң дагы көзгө сайып көргөзүп, адамдарга чындык жакпайт дегеле. Парк салып, жолун оңдоп барпынын, айылына салым кошту камчы байкем, чөнтөгүнөн чыгарып акчаларын, чындыгында бул байкем, өтөө байкен. Билим берүү мектептери оңолуп, билгендерге 2 айыл өзгөрүлгөн. Бул да болсо биз үчүн жетишкендик, баштаганы өнүгүүнү өздөрүнөн. Ач курсакты тойгуза албай биз жүрсөк, өз айылын оңдоп жатат кыйындар. Кирип жатат арт-артынан ээрчишип, киндик каны тамган жерге тыйындар. Айылдар бар, такыр эле каралбаган, авто эмес жөө адам бара албаган. Неге биз каралбайбыз дебегиле? Анткени силерден ажоо жаралбаган. Башыңарды жашырып ката бербей, байкушпуз деп кайгыга бата бербей, баштагыла силер да өзүңөрдөн бийликке шылтоо кылып жата бербей. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.